Мени экинчи аял кылып нике окутуп алган. Тууган урук билбейт. Мен эми жашагым жок. Толук үй бүлөдө баарына ачык болуп жашагым келет. Жоомду сурасам туура эле болобу? Рахмат. Өзүңүзгө кайгырыңыз, жемелеңиз өзүңүздү. Айтпай турмушка чыгып алган ушундай болот. Эми азыр жөндөн эле оюм бандай талак сурай берген. Тууган урук билбейт. Тем более экинчи аял кылып алып чыгып алсаң. Тууганда жашоого бир эле жолу келгенбиз. Бир эле жолу кетебиз, кайра келбейбиз. Ошо ата-эне бар эле, ошонун ак батасын алып койгон сизге жаманбы? Сизге жамандык каалайбы ошол Учурдагы рахат, учурдагы любовь деп коет го мынабу. Шайтандын иши да бул. Кыска ойлук да булчу. Кичине эле көп болсо бир ай деле болбойт, бир жумасаң. Кудай сактасын, ошондой мындай кээ бир эркектер дагы бар да, ушундай жаман арам көз карашы менен ушуну бир колдонуп эптеп таштап коюп, не болсоң ошол. Бирөөнүн келечегине балта чаппа, сенин кызыңа башына келип калат. Кайтып келип калат, жөн эле кайтып келет. Ишенип кой. Бирөөгө зулумдук кылба. Эгерде үйлөнөм дей турган болсоң, кандай болбосун, мейли ачык айкын эле. Бул шариятта бул уят жок. Уяла турган десең, сеники уят ошол. Жашыруун иш кылып атканы. Жакшынакай эле айтып, эмне бол? Болсо болду, болбосо болгон жок. Башка эмне кыз азбы? Буга. Же болбосо эмне бала азбы? Буга тийсең болот, буга тийбесем эмне? Ааламда бар күйөт түгөнүп калып турбу. Толтура эле. Бирок ата-эненин ак батасы менен жакшынакай бир кудалашып, кыздын үйүнөн нике кыйып, биз деле айтып аткан жерибиз жок, ана той, ресторан кылып, жөн эле көп менен 3-4 киши жакындарын ак батаны алып эле жакшы нике менен колуна берип коюш керек. Машалла, мына аманат. Кызым бекем болду, жакшы бир бата дуасын күйөө балага алхамдулилlah имандуу болсо болду. Карап туруп, өзү бакканга кичине исрап кылып атпайбы канча? Ушуларга кеткенде ушу экөөнө бергиле. Ошолорго вложение кылгыла. Ушулардын ынтымагына, такыбалыгына, илимине, жашоо тиричилигине, кесибине жардам бергиле. Абага чачпай бардыгына, акчанын бардыгы. Жоон сурасам туура эле болобу? Каяктан туура эле болот эми? Анан көрөк биринчи ата-энеге азыр айтыш керек. Ушунча болор иш болуп калды, будан аркысын оңдоп кетиңиз. Турмушка чыккандан эми чыдаш керек дагы, ата-энеге кабарын берип, жакшынакай кылып иншалла. Өткөн ишке салават. Алдыңкысын оңдоп кетейли. Азыр өткөнүбүз ушундай да башыбызда канча нерселер бар да. Арка жакта эле карап ойлоно берсек, анда жашоо бузулат. Арка жактан, ал жакта сабак алайлы. Ушуну бекер кылган экенмин, тоба. Болду, я Аллах, калган жашоомдо мен буну кайталабайм депчи. Сабак алайлы. Ассаламу алейкум устаз, мен жаш келинмин, 5 айлык кызым бар. Кайненемдер менен жашайм, кызым слабый болгондуктан ити экен деп кайненем ар түрдүү ырым-жырымдарды кылат. Иттин башына киринтириш керек деп, анан үйгө сөөктөрдү илет. Бул ширк десем, мени сөзүмдү кеп албайт. Кандай кылсам болот? Булар эми туура эмес эми. Динсиздиктен да. Анан көрөк жакшы дем салдырып, үйдөн намазды баштагыла, тааратты баштагыла, зикирди баштагыла. Баштап көрсөңүз, анан кийин болбосо айтыңчы мага. Сиз биринчи үйдөн алхамдулилlah такыбалыкты бир кичине зикир Куранды баштаңызчы үйдөнчү, суранычы. Ошо итак эле сен бир 2 саат, 3 саат телевизор көрүп отурасың бекер элечи. Жоксо бири-бири менен урушуп, жаңжалдашып эле отурасың. Бири-бириң айыбыңы чугуп, тияк бияк келишпей, каяш айтышып, эч болбойт дегенде телефонду көрсөтүп эмне эле интернет ачып алып 3-4 саатың кетти. Жарым саат Куран окуп коелу үйдө. Курандын берекесинен Аллахтын нуру түшөт. Периштелер келет, шайтандар качат. Иштин баардыгы оңолот. Ишениңиз. Кичине зикирлерди аз-маз кылып аны карап, 15 мүнөт зикир кылып коюңузчу. Өзүңүзгө пайда биринчи. Үй бүлөңүзгө деле пайда. Амал, пайгамбарлар берген амалды эмне үчүн албайбыз? Шайтан берген амалды алабыз. Пайгамбарлар берген, пайгамбар Мухаммад алейхиссалам эң акылдуу инсан берген амалдарды албайбыз дагы. Шайтан келип иттин башына кириниш керек, да сөөктөрдү илиш керек, дагы эмне каршкын тырмактарды коюш керек, дагы жиндер келе берсин деген сөз да. Шайтандар дагы көбүрөөк келсин деген сөз да. Астагфируллах. Карышкырдын майда чүйдөсү жөнүндө айтып коюңузчу, сатса болобу дейт. Мына как раз. Ла иляха иллаллах.
Туғандар, қарышқыр арам, еті арам, жүрегін жеп қарышқыр жүректі болады деген. Шайтандың сөзі бұл, дәджәлдің сөзі. Никакой ошондо қарышқырда жырткыч болот дагы, өзүн конкретный тозакка даярдай турган болот. Жүрөктүү болот, бүрөктүү болот деген анан. Жүрөктүү иман менен болот. Iya. Qarışqırdan sütünü içip dağında pançamda bloggerler. Qarışqырдын sütünü içe alбай kaldı onu. Bu jeri kичине кошо берди. Ками болсо керек. Bu da kичине bir kişi azmaz bayanda. Bizde ya. Başkanın sütünü bilmeyeyim. Karıştı sütünü berбей kaldı var. Qarışqырдын kançığını taap, anı sütünü alıp, oho.